Угуп жаткан Марал радиосу кече бүгүн эртең программасы менен микрофондо Мараш Базлакунова. Бүгүнкү биздин эң алгачкы программабыздын мейманы Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаты Ата Журт Республика фракциясынан Кенжебек Бокоев. Кенжебек мырза, студиябызга кош келипсиз. Келе жаткан дейин десе, мына буюрса жаңы жылдын үстүбүздөгү жылы 2018-жылдын үстүндө жашап жатабыз. Узап кеткен 2017-жылдагы биздин саясий коомдук турмушубузда көп окуялар менен эсте калды. Анан биздин берген суроолорубузга ачык, мындай мүмкүн болушунча так позицияңызды билдирет деген ишеничим бар. Даярсызбы? Рахмат, Майрам мынакей, ушул моменттен пайдаланып мен да биздин Марал радиосунун угармандарына негизи эле биздин Кыргызстандын жашоочуларына ушул жылда баарыбыз үмүт кылабыз, максат коебуз, ушул келечекте мамлекетибиз өнүккөн мамлекет болсо экен да, ошонун ичинде ар бир үй бүлөдө ийгиликтер болсун, жакшы маанай болсун, ден соолукта болсун, биздин карыларыбыз өмүрлүк болсун деп. Анан кийин албетте бүгүн силерге эфир келгенден мен ойлойм, бир нече темаларды сиздер менен талкуулайбыз деп албетте аракет кылабыз ачык сүйлөшкөнгө. Мына үстүбүздөгү жыл жаңырар алдында биздин багы коомчулукта бир талкуу жараткан окуя бул Ата Журт Республика фракциясынын лидери Өмүрбек Бабановдун саясаттан биротоло кеткенин жарыя кылышы болду. Депутаттык мандатын тапшырарын белгиледи, лидерликтен кетерин айтты. Муну ал азыркы кырдаалда жападан жалгыз туура чечим деп атап жатат да. Анан Жогорку Кеңештеги Республика Ата Журт фракциясынан бир топ депутат кесиптештери, айрым бир партиялаштары бул чечимди кубаттай тургандыгын дагы билдирип чыгышты. Мен билем, Бабановдун эң жакын саналаштарынын бири катары сизди көрүп билип жүрөбүз. Бул өз чечими тууралуу Бабанов мырза сизге айтты беле, бул тууралуу билдиңиз беле? Эми биринчи Тотоштун өзүнүн айткан чечими жөнүндө айта турган болсок, албетте биздин фракция, биздин партия үчүн 2017-жылда эң чоң маселе болуп, эң чоң баягы жетишкендик деп айтсак болот. Бул биздин партиянын лидери Өмүрбек Бабановдун шайлоого чыккандыгы да. Бул даярдык болгон, ошол ачык шайлоо менен президенттик бийликке деп туруп чыгып, мен ойлойм чоң жетишкендикке жетишти. Саясатчы катары Өмүрбек Тотоочу өзү да жана партия катары бизде мен ойлойм 600 000 добуш алып, бийлик менен кармашып отурганда административный ресурс жана башкалардын баарын колдонгондон кийин да Өмүрбек Бабанов 600 000 добуш алганы бул чоң жеңиш болду. Албетте эми тарых көрсөтөт, эл азыр бири-бири менен талкууда айтып атат, кандай болуп добуштар берилген. Бирок мен ойлойм ошол жеңилип калганы менен чоң жеңишке болду да. Эгер Бабанов чыкпаса, мен ойлойм бийлик бир жакта эле болуп кетмек да, эл шайлоодун, демократиянын да мындай агымын көрбөй калмак да. Бабановдун чыккандыгынын аркасынан биз көрдүк да кандай атаандаштык болду. Ошол убактагы президент болуп турган адам да досуна жардам берип кетти да. Кандай телевидение колдонулду, кандай административный ресурс колдонулду. Бул жерде административдик ресурс гана колдонулдубу же каржылык ресурс дагы ошол эле? Мен ойлойм бул жерде административдик ресурс да колдонулду. Буну эми саясатчылардын баары, элдин баары айтып атат. Мугалимдер, врачтар 350 000 жана форма 2 менен чыккан, бул административдик ресурстун баягы фактысы да. Доказательства деп коебуздар. Ал эми каржылык ресурсту азыр биз угуп атабыз. Албетте оперативдик информация, кыргызча ушак деп коет, ким канча алганын, 2000 сом алганын, кимден алганын, кайсы переулоктон алгандарын айтып элдер чыгып атат. Албетте алардын баары айтып атат. Бул Бабанов эмес. Бул башка тараптан акчаларын алган. Эгер Бабанов ошол убакта акча тараткан болсо, албетте ал жеңип чыкмак. Бирок ошол эле учурда сөзүңүз гаралды ушундай пиар кылды, мына Бабанов акча таратат. Мына бул деген бай олигарх мына сатып алайын деп атат депчи. Бирок сөзүңүз гаралды. Ошол эле учурда сиздин ысымыңыз менен социалдык түйүндөрдө атайын видео, аудиолор таркап кетпеди беле? Эмнеге байланышкан? Ошол каржы таратуу маселесине байланыштуу. Эч кандай каржы таратуу маселеси боюнча менин атым эчтеден чыккан эмес. Мен Талас областында координатор болуп штабта иштедим. Азыр эгер Таласта угармандар болсо билет, биз ар бир айылды, мен өзүм кошулуп туруп ар бир айылда биз
чыныгы агитацияны таласта жүргүздүк да. Жанагы 86% деген бул чыныгы таластагы агитация. Таласта мен ойлойм бир тыйын таратылса анда элдин баары укмак го депчи. Эч качан 10-жылда 15-жылда кечеги президенттикте да Бабанов акча тараткан жок да. Бирок бардыгы күтүп атты ар дайым акча таратылат деп. Эми буга албетте тарых бардыгына тараза болот болуш керек. Бабановдун чечими тууралуу ойлоңузга ким келет? Сизден кеңеш алган беле, пикириңизди эсептешкен учурлар болду беле? Жок, мен ойлойм бул Өмүрбек Токтогуловичтун өзүнүн жеке чечими. Ошол чечимин айтар күнү бизди партиялаштырган фракцияда депутаттарды, штабтан өкүлдөрдү чакырып туруп мындай баарлашуу болду да, ошондо бул Кыргызстанда маселе да, же бул сиздер? Кыргызстанда неме телефон аркылуу байланышып азыр эми маселе деле жок, скайп аркылуу сүйлөштүңүздөр. Ошол жерде кандай болуп маселе деген, анткени билесиздер, ага чейин эле бир нече саясий мындай куугунтуктун белгилери чыгып кеткен да. Аны мен парламентте да бир жерде маселе катары айттым. Мына мисалы биздин депутатыбыз вице-спикер Алтын Өмүрбекова арыз жазып кетип атат. Бабанов Өмүрбек Токтогулович арыз жазып кетип атат фракциянын лидерлигинен. ЦИКтен Атыра Абдрахматова аны кетирип атат. Ушул сыяктуу бир нече ушул арыз жазуулар көбөйүп кетти. Ошол эле ОТРКнын байкоочу кеңешинен Анатай Өмүрканов арыз жазып кетип атат. Ошол Анатай Өмүркановдун ордуна келген мүчөлөрдү шайлап атканда мен ушунду суроо бергем бийликке, президенттин өкүлүнө. Акыркы убакта таза эле арыз жазгандар көбөйүп кетти го. Кыргызстанда кызмат кереги жок болуп калды эч кимде депчи. Ал бул эмнени айтат? Бул ошол арыз жазууларды мындай кысымдын аркасында болгонун билдирип атат да. Аны эл, конечно, байкап турат ушундай болуп аткан. Анан ошондой эле Өмүрбек Бабанов айтканда биздин партиянын мүчөлөрү, штабтагылар мындай ачык, аябай катуу иштегендерге куугунтук болуп атканын, ошонун ичинде эле депутаттарга куугунтук, чөт эле кээ бирлерине иш козгоюн деп, кээ бирлерине баштапкы куугунтук болуп атканын ал ар кимиси менен байланышып угуп жүрсө керек. Өзүнө баш болуп туруп кылмыш козголуп, МТСти базып алуу аракеттери башталгандан кийин мен ойлойм ошонун баардыгын таразага салып, биздин лидер Бабанов ушундай чечимди кабыл алды. Бирок мен ойлойм, менен жеке ал акыл сураган жок албетте. Бирок ал чечимин биздин депутаттар менен акылдашып, силер кандай болуп атасыңар дегенде, парламентте дегенде, мен ойлойм ушунун баарын угуп, ал саясаттан кетүүнү туура таптыр да. Бирок ошол эле учурда сиз кандай ойлойсуз? Мисалы коомчулукта дайыма бир пикир жашайт. Эгерде аркасы таза болсо, бизнестеги иши бардыгы ойдогудай болсо, анда эмнеден коркууга болот депчи? Тайсалдабай эле өзүнүн ак экендигин далилдөөгө кудурети жетпейт беле? Мен бул темада албетте ойлодум. Эгер башынан эле ушул шайлоо болгондон кийин эле мен өзүм мындай шайлоодо иштеген Талас областында болдум, шайлоонун аягына чейин. Ошол жерде элдер чыгып атканын көрдүк. Митингге чыгып Өмүрбек Токтогулович башында туруп берсин, биз чыгабыз дегендерде. Ошондо Өмүрбек Токтогулович элди саясий акцияларга чыгарса, мен ошол убакта туура көрмөкмүн. Көп элдер Бабанов ошол убакта тиги эмне үчүн митингге өзү баш болуп чыгып каршылык көрсөткөн жок, буну куугунтук кылды, 24 саат кара пиар кылды, Форма 2 менен адым ресурс болду, жана башкалары болду деп туруп Бабановдун чыкпаганына көп элдер наразы болушту. Бул чыгыш керек эле депчи акцияга. Бирок эми кече эле 2010-жылы көргөн, ошол жердеги канча балдар кайтыш болгонун көргөн, ошол себептерденби билбейм. Бирок баягы Бакиевдин убагында аянтка чыгып туруп 100 миңдеген митингчилерди чогултуп ошол жерде Бакиев кетсин деп чыккан Бабанов бунусунда чыккан жок да. Анткени мен ойлойм бул бышып жетилди. Ушул мен көтөргөндүн аркасынан бир мындайча айтканда балдар окко учуп же болбосо бир дагы бир революция болушун каалабаса керек деп ойлойм да. Анан эми бул албетте саясаттан кетүү чечими, бул өтө биз үчүн оор чечим, өтө күтүлбөгөн чечим.
Мен ойлойм, мындай партиялашып эмес, негизи эл буну күткөн эмес депчи. Элдин дагы бир күтпөгөн жагдайы болду. Президенттик шайлоо өткөн күндүн эртеси эле Өмүрбек Токтогулович маалымат жыйынын берди. Ошондо журналисттердин дээрлик катышкан көпчүлүгү сиз өткөн шайлоону тааныйсызбы деген суроону койгондо эми шайлоо өттү деген гана жоопту берген эле да. Ал эми өткөндөгү саясий билдирүүсүндө Атамбаев жөнүндө абдан жакшы сөздөрдү айтты. Муну кандай кабыл алууга болот? Саясатта дагы адамда эки жүздүүлүк бар деп айтса болобу анда? Эми баягы убакыт баарын чечет, орустар айтат, время лечит деп. Ушул шайлоодон кийин Же жакшы ойлонуп таза шайлоодон кийин пресс-конференция бергенде ошол жерде мен шайлоодо тааныбайм деп койсо, жеке жаран катары, анын партиялашы катары мен туура көрөт элем да, ошо шайлоодо башынан аягына чейин жүргөн катарычы. Мындай чечкиндүү сөз болмок да. Бирок ал көрсөтө алган жок. Ал мындай өтө баягы чоң саясатчы, партиянын лидери, өзү мындайча айтканда чоң баягы биз кыргызда олигарх деп көнүп алдык, мүмкүнчүлүктөр чоң, ошонун баардыгын баягы таразага салып туруп жеңил ойлук менен айткан жок да. Ошон үчүн ал айтпай койду. Айтпай тим болду да. Анткени жеңилгенден кийин баягы кылычыңы ташка чап дегендей кылды, ошо менен айтпай тим болду. Бирок мен азыр оюм айтса, мен ошентип эле тааныбайм деп койгонун туура көрмөкмүн. Бирок ал анын чечими. Эмне үчүн президенттик жарышта ошол ат салышкан атаандаштарын мындай чогуу бири дагы президентти куттуктаганы жок? Бул тууралуу оюн уктуңузбу? Жок, мен ал жөнүндө суроо бербедим. Анткени кандидат катары ар бир районду кыдырып чыгып, элдин маанайын көрүп, анан шайлоого катышкан баягы кандидат номер 1 катары Өмүрбек Токтогулович көп нерсени билип, ада көп фактылар бар эле деп ойлойм. Ошонун баарын билип туруп, анан кийин чуркап барып эле куттуктаганга да өзүн өзү жеңе алган жок. Анткени шайлоо таза өттү деп ал да айта албайт эле да. Бирок результат баягы чыгып калгандан кийин аны оңдош үчүн бир гана жол болчу. Элди көтөрүп туруп, аны кайра шайлоого барам деп, мындайча айтканда революционный жол болчу да. Ал жолго ал барган жок. Анткени ЦИК чечимди ошол күнү эле чыгарып койду да. Бирок азыр сиз багы эл өкүлү катары элди аралап жүрөсүз да. Коомчулукта бир бетки мындай пикир бар да, Бабанов бул ирет мындай бизнесин коргоп калуу аракетин кылып, коркоктук кылып койду деп. Сизге айтып көрүштүбү ал тууралуу? Эми мындай айтып көрбөсө да баягы Кулагыңыз чалып атат да. Комментарийлерден азыр интернет деген аракет бар да, ошол жерден ким жазса да окуп көрөсүң, бар ар кандай ойлор бар. Мына кече Өмүрбек Бабанов саясий баягы билдирүү жасап туруп, саясаттан баш оту менен кеттим дегенден кийин да, ошол жерде комментарийлерди карасак, көп элдер, ошол жерге чыккандардын көбү буну туура көрүп атат. Анткени андан бери да убакыт өттү. 1-2 ай өттү да. Эл деле аягында ойлоп калды. Ушу элди көтөрүп, революцияга барбаганы деле туура болгон экен деп, анын жанында жүргөн партиялаштары да бүгүн туура көрүп атат да. А ошол убакта биз ойлогонбуз, чыгыш керек депчи. Мен да ойлогонмун. Чыгыш керек, туруш керек депчи. Анткени күч менен эле шайлоодо жеңип алды деген ой менен. Азыр болсо биз баарыбыз ойлоп атабыз. Сөдаки өзүнүн мен бийликке ушул келишим деген эле ойду ойлобостон, мындай тынччылыкты, стабилдүүлүктү ойлоп туруп, ошол жасаганы деле элди чыгарбаганы деле туура болгон экен. Хотя бийлик болсо аны да каралып атты. Мына таластар чыкса, буну Бабановчулар депчи. Жаманатты кылып атты да шайлоодон кийин да. Алар ойлобосо керек, что эл өзүнчө эле чыгышы мүмкүн. Багы эки колуңузду мындай көкүрөгүңүзгө алып айтыңызчы, Бабановдун шайлоо алдындагы кадамдарынын бардыгы туура болдубу? Эли үчүн, ошол мамлекеттүүлүктүн бүтүнлүгү үчүн жасаган айрым кадамдар макул талкууга алынды, бирок ошолорду сиз колдойсузбу бардыгын? Же кемчилиги жок беле? Мен ойлойм, Бабанов өтө мындай келечектүү, чечкиндүү реформа менен ар дайым чыгат да шайлоого. Анткени жакшы сөз бар го, бийик максат гана зор ийгиликтерди жаратат депчи. Бабанов президент болуп калганда, азыр реформанын башын биз уже
жамын татып калмакпыз. Мындайча айтканда жыл башы менен мугалим врачтардын айлыктары 2 эсе көтөрүлүп баары башталып калмак. Мисалы түштүктөгү элге кайрылуусу ушунун баардыгы туура чечим. Мен ойлойм, ушул тиги 10 адарга барып, ошол жердеги өзөк улутундагы эл менен жолугушкан сөзүн бурмалап туруп, мынакей иш козгогону жеке мен ойлойм бийликтики аша чапкандык болду депчи. Анткени ошол эле сөздү президентибиз айтканын угуп атабыз, жана башка. Анткени ал бир эле сүйлөмдү алып алып туруп көрсөтүп койгондон анан экинчиси жеңиш келгенден кийин жеңген кандидат же болбосо жаңы келген президент бийлик айкөл болуш керек да. Ал мына сен ушул жерден ушинтип айттың деп кысымга ала берсе болот. Саясатчылар курутам, талкалайм, отургузам депчи. Бирок сөздөки демократиялуу өлкө Кыргыздын эч качан баягы оозун жаап кое албайсың, айтылар сөз айтыла берет. Ал эми кемчилик катары мен ойлойм, ар бир адамда кемчилик болсо керек. Ошонун ичинде ушул 10 адарга баргандагысы буга минус алып келди да. Анткени бийлик ошол жерде жазаган анын сүйлөгөн сөзүн 24 саат ага каршы көрсөтүп туруп алды да. Жанагы 24 деген канал бар эмеспи? Экспертизанын жыйынтыгы далилдеди да. Биз каалайбызбы, каалабайбызбы алып чыкты. Албетте, ал сот деген бул соттошо турган нерсе. Кыргызстандын соту бар, анан кийин областной, районный, верховный, анан экспертизанын түрлөрү бар. Бир экспертиза ошону 3 адам 3 специалист отуруп эле туура чечип койду дегенден биз алыс болушубуз керек. Экспертизаны да ар кандай экспертизаны жасатса болот да. Ошондуктан мен ойлойм, бул соттошуу процессинде, тергөө процессинде болсо керек да. Аны специалисттер иликтесе керек. Сиз угуп жаткан Марал радиосунун кече, бүгүн, эртең программасы толкунда болуңуз. Программабыздын мейманы жогорку кеңештин депутаты, Республика Ата журт фракциясынан Кенжебек Бокоев. Кенжебек мырза, эми мына Өмүрбек Бабанов саясаттан кетти. Бул ушул Республика Ата журтту бардык жактан, айталык багы каржылык, идеялык колдоо көрсөткөн лидеринин саясаттан кетиши партиянын ишин алсыратышы мүмкүнбү? Канчалык таасир эте алат? Эми же бардыңыздар бай адамдарсыздарбы? Өмүрбек Бабановдун саясаттан кетиши Республика Ата журт партиясына албетте чоң орду тогуз минусту алып келет. Анткени партияны анын мүчөлөрү түзбөйт, ар дайым партияны лидер түзөт да. Бир адам түзүп туруп, өзүнүн партиялаштарын чогултуп туруп, анан кийин партияны түптөйт. Билесиңер, ар дайым ошол партия жетекчи менен бүгүнкү күндө бизде партия элестетилет да. Азыр Атамбаев болбосо СДПК партиясын эч ким элестете албайт, же болбосо Текебаев менен Атамекен партиясы, Бабанов менен Республика жана башка. Мадумаров десе бүтүн Кыргызстанды элестетет. Ушундай да, бизде бүгүнкү күндө партиянын түптөлүшү толук 100% лидердин аркасынан кетип аткан убак. Анан кийин лидер бардыгын токтотуп, саясаттан толук кеттим деп, өзүнүн бүгүнкү күндө колунда турган мандатын кошо өткүзүп берип атканда, бул албетте партияга чоң минус алып келет. Эми ал келечекте бүгүнкү күндө эми биз фракция жөнүндө айтсак, жогорку кеңештеги 28 депутат Бабанов кетет, анын ордуна жаңы депутат келет, бирок албетте фракциянын иши баягы мурункудай болбойт дегендей. Ал эми шайлоолор боло турган болсо, ал так эле башка маселе. Ал жерде ал партия чыгабы көрсөтүүсүн уланта берсе керек. Ал партия ошо чыгабы чыкпайбы эртең шайлоого? Чыкса кайсы каражат менен чыгат? Мен ойлойм, партияда азыркы күндө Бабанов жок болсо мен каржылайм деген эле депутаттар бизде жок болсо керек, андай. Анан сөзү бар, баягы эле бийликтин жамандаган сөзү, булар олигархтар, мен ойлойм, башка партиядагылар биздикинен бай болсо керек булар. Бирок байлык боюнча дагы бир суроону бере кетейинчи. Мына фракцияңыздардагы эң бай депутаттардын катарында Бабановдон кийин эле Пархат Түлендибаев, анан 3-орунда сиздин ысымыңыз көрсөтүлүптүр. Мен кайсы бир маалыматты карап көрдүм. 2 миллион 558 миң сом депчи.
Анан гектарлаган айыл чарба жерлериңиз, кашарларыңыз бар экендиги боюнча менимче буга чейин массалык маалымат каражаттарында абдан көп жазылды. Ал тууралуу сиз деле окуп көрүп билдиңиз. Бул байлыкты сиз айыл өкмөтүн жетектеп турган 5 жылдык убакыттын ичинде алып койдуңуз беле же кийинки топтогон байлыктарыңыз болуп калдыбы? Эми ушул байлык жөнүндө айтканда, бир-эки адамдан кийин эле, бабаңыздан кийин мени бай десе, албетте мени тааныган таластардын баары күлүшү мүмкүн да. Депутат болгондон кийин Кенжебек байып кеткен экен депчи. Бул менин ошол жердеги декларацияда башка нерсени жашырбагандай эле декларацияда өзүмдүн мүлкүмдү жашырбагандыгым 100% ал жерде даже бир жарым гектарда калбаса керек. Мен өзүм фермермин. Буну айтып жүрөм, баары билет. Өзүм Москвадан ветеринарный академияны, айыл чарба академиясын бүтүп келгенден бери эле ошол фермерлик менен ар дайым Айыл банк менен иштешип туруп кредит алып жүрүп, ар дайым тиги башынан бери эле алып келгем. Азыр айтсам бир 35 гектардай ошондой жерим бар, өзүмдүн менчик жерим. Бул эми Кыргызстан деңгээлинде көп болбосо керек. Анан кийин мал кармайм, ар дайым кармап келгем. Азырда жакшы породагы Эдилбай, Гисарский порода койлорун кармайм. Негизи фермермен. Анан кийин азыркы убактагы мындай ири фермерге 2 миллион сом бул мындай чоң байлык эмес болсо керек. Мен бир гана учурун келтирдим да. Ошондой. Анан кийин мен ойлойм ушул жагынан жазып койсо керек, анткени мен бир нерсени да калтырбай жазам. Жерди да баарын. Анан кийин кээ бирлер ойлошу мүмкүн 35-40 гектар десе бул Бишкектеги. Бишкектеги бирөөдүн бир участогу биздин таластагы 40 гектар жерден кымбат болсо керек да. Бирок бул кайсы учурда алган жерлериңиз болуп калат? Айыл өкмөт башчы Москвадан жок, мен уже айыл өкмөткө чейин өзүм бизнесмен, ар дайым мамлекеттик кызматта иштеген эмес. Мен биринчи мамлекеттик кызматым бул шайлоого кирип туруп түз шайлоо менен айыл өкмөтүнүн башчысы болуп шайлангам да. Ошондо эле Кудай кааласа жакшы эле фермер болчук да. Ошондуктан биз мынакей анда да шайлоого аралашып туруп, анан кийин эл менен айыл өкмөтүнүн башчысы болуп шайланып иштегенбиз да. Республика Ата журт фракциясында бүгүн башында келгенде мына 28 депутат келди эле. Бага оппозициялык азчылыктар турдуңуздар. Мүмкүн мен оюма кошулбай чыгарсыз, бирок мен Республика Ата журт фракциясына баягындай бийликке карай реалдуу курч сын пикир айтканын да өтө эле сейрек кездештирдим да. Негизи бизнестен келгендер же болбосо артында иленчеги барлар дайыма мындай сын айтканда дагы эки жакты карап, абайлап мамиле кылат деп калышат. Бул ойго кошулат белеңиз? Бизнестен келгендер албетте бийликти базага алып тепкилей албайт. Бул 100% анык. Буну алар өзлөрү деле билет. Сиздердин фракцияда да көп да бизнестен. Анан кийин мен ойлойм бул жогорку кеңештин өзүндө эле мүмкүнчүлүктүү депутаттары көп да. Анан кийин кайсы фракцияда көп десек, биздин фракция мындай санына салыштырма алсак, башка фракциядагылар биздикинен кыйындар көп окшойт. Бизде баягы башында Бабанов тургандан кийин эле ой Бабановдун депутаттары дейт. Жок, андай эмес. Жөнөкөй Алтынай Өмүрбекова бар, Кенжебек Букоев бар, Мирлан жөнөкөй депутаттар көп. Руслан Казакбаевди ким бай деп айта алат? Же болбосо Алтынай Өмүрбековду ким бай деп, Мирлан Жеңчөөрөбү ким бай деп айтат? Бардыгы жаңы баштап келаткан арасында албетте бизнесмендер бар, Бакыт Сыдыков бар, Динара Исаева бар, жана башка бизнесмендер бар, ошол эле Фархат тигилер. Бирок бардыгы деп айтыш кыйын. Мен ойлойм бир 50-ге 50 болсо керек деп. Негизи ал эми бизнесмендер бул жакшы го. Кыргыздарда бай көп болсо жакшы бизнесмен. Бирок ошолордун бийликке келип отурганын деле мен ойлодум, жана сиз айткандай бийликте алар сындашы кыйын болуп калат экен. Сындаганда эле бар бизнесиңди жабам, тиги жериңе иш козгойм, баланча тиги бизнесиң бар, жериң бар, жана башка. Аларды кысымга алуу оңой экен. Мына ошондуктан азыр тиги эң ири бизнесмен катары мен ойлойм Бабановду да кысымга алуу оңой болду да. Эгер реалдуу күч болуп бере алган жоксуздар. Мисалы парламентте ашып кетсе сиз, Алтынай Өмүрбекова багы сын пикирди бир аз анда деле өтө курч эмес, асыйдыл гана билдирип турчу элеңиздер да, а башка фракциялаштарыңыздарда мындай андай курч сынды мен өтө аз уктум.
Ар бир депутат албетте экинчи депутатка акыл айта албайт, сен чыкпайсыңбы деп. Бирок ар бир депутаттын өзү да, демек биздин фракцияга оппозициялык маанайда курч бийликке сын пикир айта тургандар, депутаттар же болбосо жарандарыбыз келген жок да. Демек тандоого келгенде адаштыңыздарбы? Жок, көбүрөөк лидерден көз каранды болду да, тандоо. Эми көбүрөөк эмес, эми негизи тиги жогорку кеңешке кандидаттарды түзүүдө бардык эле партияда албетте негизги рол бул лидер менен саясий кеңеште болот да. Анан билесиңер, саясий кеңешке биз кирип аттык ой. 15-жылдагы шайлоого кирип атканда эки партия кошулуп туруп, Бабанов, Ташиев, республика менен ата журт биригип, анан кийин тизме ошондо түзүлгөн да. Ошон үчүн азыр бизде 28 депутаттарынан бир бөлүгү ата журт аркылуу келишкен, баягы мындай эки партиядан бириккен жаңы партия болгон да. Демек эки түрдүү көз караш багы эки кочкордун башы бир казанда кайнабайт дегендей эле таасир калтырды да. Эми Камчак Кыдыршаевич ал тиги шайлоого келердин астында билесиңер, ал жерде да бир кылмыш иш, бир проблема болуп туруп, ошо менен списоктон чыгып кетпеди эле, парламентке келбей калды. Мүмкүн ошондо келсе, Бабанов экөө катар отурса, башкачараак ситуация кетмек. Билесиңер, Камчак Кыдыршаевич болсо оппозициялык баягы сын пикир айтуу жагынан мындай мыкты сабаттары бар да, билесиңер да. Ал мурунку 5-чакылышта биз чогуу отурдук, көргөнбүз. Анан кийин ал эми депутаттар болсо эми ар кимсин өзүндө. Мүмкүн бийликке сын пикир айткандан бирөө чочуласа керек, экинчиси болсо айткысы келбесе керек, ар кандай. Ал эми бизден чоң президент баш болуп деле айтып атпайбы? Олигархтар, бизнесмендер бизнес кылыш керек депчи. Анан албетте ошондой бизнестер бар. Бүгүнкү убакта бизде ар бир укук коргоо органдары менен деле, финполиция, салык органдары менен аларды кызып коюу өтө оңой экенин акыркы убакта мен 100% ишендим да. Сиз жеке өзүңүз аза парламентте отуруп, мындай тагдырыңыз үчүн, балдарыңыздын келечеги үчүн чочулаган учуруңуз болобу же болдубу буга чейин? Эми башка ошол биздин бизнесмен же олигарх депутаттардан салыштырмалуу мен корго турган эч нерсем жок. То есть мен андай байлыгым жок, эч ким мени келип кыз албайт, коркута албайт. Анан кийин биздин акыркы убактагы Бабановду кетирүү, саясаттан кетирүү маселеси башталганда, жанагы арыз жазуулардан тышкары депутаттарды тиги 7-этажга чакыруу маселелер көбөйүп кетти баягы. Сизди чакырышканда? Мени чакыра албайт эч качан. Анан кийин угамда тигини чакырды, буну чакырды. Анан мен айтам, эмнеге барасың? Эмнеге бирөө сени бир мамлекеттик кызматкер, администрациядан сени чакырыш керек? Чакырганда деле сен жогорку кеңештин депутаты, эмне үчүн чуркап барасың ага? Демек өзүңдө бир мандем бар да. Же болбосо эмнеге мени чакырбайт? Сен демек аларга байланып алгансың өзүң. Ошол мен ойлойм, кээде чакыргандардын өзүндө деле бар болсо керек да. Значит, аны чакырганга мүмкүнчүлүк бар да. Баягы кукловоддор кукланы кыймылга келтирет эмеспи? Ошол сыяктуу кукловоддорго илим калса керек да. Кенжебек мырза, азыр бийлик менен ымала жөнүндө сөз болгондо эсиме келип атат. Мына сиздердин фракцияга мурдагы ички иштер министри Рысалиев депутат болуп келди да. Азыр коомчулук жакшы билет, Рысалиев мырзанын бийлик менен мамилеси жакшы. Анан фракциянын жалпы бир кеңешип таңдашчу маселелери болгондо Рысалиев мырза чакырылабы, катышабы? Мамилеңиз кандай? Эми мен коллегам жөнүндө обычно мындай коллега жөнүндө обычно депутаттар эми айтпайт да, мындай ал тигиндей мындай деп. Алардын айткандарына да биз комментарий бергенге укук жок. Этика ушуну айтат. Мен Бабанов жөнүндө айтып атам, анткени ал биздин лидер, ал эми Дарбек Кылычбекович болсо ал биздин башынан эле бийликте билесиңер да, СДПК менен келип революциядан кийин министр болуп, көп убакыт министр болуп турган. Биздин барыбыз аны менен мамилебиз жакшы. Ошондуктан мамиле жакшы болгондуктан тиги Бабанов, Казакбаев жана башкалар аны биздин кандидат кылып чыгарып туруп добуш алып, анан кийин эмеге тиги парламентке келмек. Ал башынан эле ал киши келиш керек болчу. Бирок
Баягы бийликтин жардамы менен билесиңер, бизде 5 депутатыбыз соттошуп келбеди эле жогорку соттон. Ошол соттошуп келгенде Зарылбай экөөбүз депутат болуп келе албай калган. Бирок кийин кандайдыр себептер менен ошол келе албай калганын Өмүрбектин күнөөсү катары көрүп алды деп мен ойлойм. Хотя Өмүрбек Токтоболчу баягы түшүндүрүп, мынакей соттошуп бешөө келип алды. Баягы ортобуздагы сүйлөшүүлөрдүн негизинде алар азыраак алгандар келбеш керек эле деген бизде ортодо сүйлөшүү бар эле, баягы жесткий список дегенде билесиңер да. Бирок алар соттошуп келип алды, ошондуктан Зарылбек келе албай, кийин кечирээк келди да. Ошол кечирээк келер убакта анан кийин мен ойлойм, ушул шайлоодун астында ал Сооронбай Жээнбековди колдойм деп өзүнүн тандоосун жазат деп ойлойм да. Кыскача айтканда ушундай. Ал эми азыркы убакта албетте фракцияга бардыгы келет. Ушул Бабановдун бир жетишкендиги баягы 5 депутат соттошуп келбеди эле. Аларды да фракцияга ар дайым чакырып келген. Аларды чыгарып салуу мындай попыткада болгон эмес, бөлүп салуу да болгон эмес. Раз соттун чечими менен келип калдыбы деп, акыры биздин коллективде эле биз ар дайым фракцияга. Азыркы күндө да ошол эле Зарылбай экөөбүз, башка дагы мына Закир Ишматович келди. Бардык осы бир фракцияда отуруп туруп, ушул 6-чы чакырылыш аягына чыкканча фракция болуп туруп, бөлүнбөй жарылбай иштей беребиз деген чечимге келдик. Хотя лидер фракция Бабанов арызын жазып кеткен күндө да биз республика ата журт катары бардык осы элге бир жумуштарды жасайбыз деп убада бергенбиз. Биз иштей беришибиз керек. Азыр эми талкуубуздун кийинки бөлүгүн ошо мамлекеттик бийлик бутактарынын ишмердүүлүгү жөнүндө суроолор менен толуктагым келет. Сиз угуп жаткан бүгүн кечээ бүгүн эртең программасы студиянын мейманы жогорку кеңештин депутаты, Ата журт республика фракциясынан депутат Кенжебек Бокоев. Марал үналгысында Куранда Алла Таалам баяндагандай, билгендер менен билбегендер бир болобу дегендей, билген инсандын негизги сыпаты билгендиги бул окуу аркылуу боло тургандыгы баарыбызга маалым. Андыктан ошол бир инсанга же окуучу болуп, өзү окуп, же окуусуна себепкер болуу биздин жашообузда өтө маанилүү экен. Кыргызстан Ислам университети, Адеп Башатов коомдук прогрессивдүү фонду, Дилазык басма үйү жылда уюштуруп келе жаткан ошол китеп окуу конкурсу аркылуу мен ойлойм көптөгөн жүрөктөргө, көптөгөн окуп аткан инсандарыбыздын жан дүйнөсүнө ошол китептеги баалуу нерселер, Куран аяттары, пайгамбарыбыздын хадистери деги эле айтор берилиши керек болуп аткан ушул жердеги баалуулуктардын баардыгы кирип ошол инсандардын жан дүйнөсүн башка бир ырахатка бөлөп аткандыгы бизди албетте кубандырбай койбойт. Бул дагы болсо бул дүйнөдөгү биздин жакшылык кылып аткан кадамдарыбыз деп билсек болот экен. Бардык катышуучуларга ийгилик каалоо менен буюрса ушул китептерден бул дүйнөсү үчүн дагы жана тиги ахирет үчүн дагы чоң пайдаларды алып кетүүсүн каалап кетмекчимин. Программабызды Кенжебек мырза, мына Сапар Исаков өкмөт башчы кызматына келгенде парламенттеги кайсы бир жыйында сиз өкмөттүн кадр саясаты боюнча курчусын пикириңизди айттыңыз эле. Азыр менин эсиме түшүп атат, өкмөттүн курамында айыл чарба адиси барбы деген суроону койдуңуз эле. Чынында азыр бул бутакта мындай профессионал, айыл чарба тармагын мыкты билген, реформа кыла алган адистин жетишсиздиги боюнча талкуу айтылып келе жатат. Кантип бул кенемтени, бул проблеманы оңдоого болот? Эми бул ошол эле баягы башынан 10 жылдан бери эле келе атабыз. Премьер-министр ушул өкмөттүн курамын сапатына карап туруп өзү чечип бериш керек депчи баягы коалицияны аралаштырды. Ошол жерде мен суроо бергенде ушул эле. Ушул бизде агрардык өлкө. 67% элүүсү айылда жашайт, жер менен иштешет. Мына мен айтып атам, мен өзүм да дыйканмын. Анан кийин ушул биздин айыл чарбасын жетектеп аткан, же ошол эле негизи азыркы кыргыз өкмөтүндө айыл чарба билими бар, адис жок да. Анан ошол жерден мен кошумча дагы айттым. Премьер-министр баш болуп, ошол убактагы вице-премьерлердин бардыгы бирөө да райондук, областтык, же айыл өкмөт шаар деңгээлинде иштеген эместер да. Бардыгы эле окууду бүтүп эле, ак үй көгүйдүн тегерегинде жүрүп эле, анан кийин эле заводдел жана башка болуп эле, анан кийин бир күн карасаң премьер-министр, вице-премьер жана башка. Же карасаң өзү премьер-министр айыл өкмөт мэрияны билбесе,
райондук деңгээлде билбесе, областтык администрацияда иштебесе, губернатор болбосо, алар кантип айылдагы проблеманы демек аралашкан эмес да, демек уккан жок, билбейт да. Анан кийин ошо айыл өкмөттө 5 жыл иштеген мен баягы опытым бар катары аларга айтып атам да, араңарда премьер-министр боло турган кишини хотя бы бир областка барып губернатор кылып 1 жыл иштетип коюш керек эле да Сапар Исаковду. Атамбаев жиберипчи. Эртең сени премьер-министр кылайын деп атам. Давай Ош областына же Баткенге барып бир жыл областты жетектеп кел деп. Ал ошол жердеги айыл өкмөттүн түрүн көрүп келмек, кандай адамдар айыл өкмөт экен. Айылдык кеңештин депутаттары ким болуп шайланат экен? Аксакалдар соту ким, аялдар комитети ким, мурап ким, АУП, СОУП дегендер бар, таза суу, кир суу. Ошолордун баарын, каналдарын аттарын көрүп, проблемаларды көрүп келмек да. Мына премьер-министр өзүнүн 2-3 вице-премьерлери менен ошону аралашпагандар болсо, бул албетте проблема да. Кадр жагынан. Мен эми жанагы айыл чарба билимин тимеле коеюн. Өкмөттөгү ошол кадр тандоо маселесине келгенде, жаба кыргыз тилинде мында партиялардыкын бир устукан бөлүштүрүүдө эле кызмат талашууга келгенде, Республика Ата журт фракциясына кызмат тийбей калды эле. Сиздердин энчиңиздерге квота менен бөлүнгөн. Биз азыр оппозициядабыз, биз. Бирок ошондо деле айтып жүрдүңүздөр, бизге эч бир комитет башчылыкты беришкен жок. Жогорку кеңештеги, жогорку кеңеште албетте бизге конституция менен укук берилген, оппозициялык фракцияга ошол бюджет жана укук коргоо боюнча комитеттердин төрагалык тийишет. Бирок баягы биз жаңы шайланып келгенде бир болуу фракциясына бардыгын берип туруп, көпчүлүк аларды колдоп, мындайча айтканда бир оюн кылып кетишкенде, ошондо вице-спикерге чыкканыбыз да утулуп, баягы бюджеттеги комитет бардыгын бизге неме тийбей калганда, хотя СДПКдан кийин биз 2-нчи орунда келген фракциябыз. Бул эмне деген? Бул коалиция көпчүлүк азчылыкка киришип кеткен да. Өзүнүкүн өкмөттү түзүп тим болбостон, булар оппозицияга дагы бир фракция менен сүйлөшүп алып, мисалы бир болуу менен. Анан кийин ошого оппозицияга тиешелүү комитет вице-спикерди берип койгонда, аягы биздин айткан фактыларыбыз далилденди. Эмне үчүн дегенде, азыр ошол эле бир болудан Шадиев вице-премьер болду. Бир болуу коалицияга кирди. Демек башында эле булар бир кайыктагы фракциялар болгонун биз айтып чыкпадык беле. Ошол далилденди да. Эгерде мына азыр коомчулукта ар кыл пикирлер айтылып атат, парламент тарайт экен, тарабайт экен дегендей. Эгер парламент таркай турган болсо, Республика Ата журттун кайрадан ошол парламентке келүү мүмкүнчүлүгү барбы? Атыңсаңыздар кандай? Парламент таркатуу албетте парламенттин өзүнүн колунда. Азыр президент же премьер-министр келип парламентте таркатып жибере албайт. Бул ошол жерде 120. Бирок эми аны топтоп коюш дагы оңой. Албетте, сени кайра списокко киргизебиз десе эле баары эле чуркап кетсе керек, андай мүмкүн. Бүгүнкү түрү менен парламент тарап кетсе деле мен жеке депутат катары каршы эмесмин. Анткени элдин сын пикири өтө терс болуп атат парламентке. Мына кечеги эле бир нече мыйзамдарды байкап коомчулук көрүп атат. Ошол эле жөлөк пулдар жөнүндө, ошол эле жана буудайга болгон салыктарды мына мен кече мыйзам киргизип өттүк, кайра ордуна алып келдик. Анан кийин эле таможенный кодекс боюнча ушул сыяктуу бир нече мыйзамдарды бийлик же болбосо өкмөт дейикчи, кыргыз өкмөтү ошол кемчилиги менен мыйзамдар алып келсе, ошолор талкуусуз өтүп кеткен күндөр болуп атат. Анан кайра Парламент кол бала болуп калды деп айтса болобу анда? Айтса болбой эле кол бала го дейм. Эмне анда мындай парламенттен кээде болобу ушундай көңүлүңүз иренчип, ушул тапшырып туруп эле мандатты кетип калсамбы деген? Азыр теги коомчулуктун сын пикирин көрүп туруп, мен ойлойм, мен өзүм 5-чакырылышта депутат болгондо ойлоп жүрчүмүн эле ошондо. 5-чакырылыштын сапаты начар болуп калды го. Ушу алдынчы чакырылыш баягы партиялар опыт алып, тажрыйба алып туруп жакшыраак сапат келет депчи. Ошол убакта Исмаил Сааков жана башка биздин мындай оппозиционный катуу айтыла турган депутаттар менен сүйлөшүп калганда ачыкта бир хотя бы бир 30 депутат болсо ушундай тайманбай турган депчи. Десек Исмаил Сааков айтып калчу эле мага. Кенжебек бир 10 болсо жетет эле го депчи. Анан аңсыгандай азыр түрүбүз адан да жаман. 5-чакырылыштан да жаман. Мындай айтканда бийликке таасир көрсөтүү.
бийликте керек болсо чакырып алып туруп ордуна кое турган мүмкүнчүлүк бүгүнкү күндө парламентте. Албетте өкүнүчтүү, бирок жок. Эми аны жөн эле азыр парламент нормальный деп мактай берип атпайбы, кээ бирлер ишти жасап атабыз. Жок, мындай эл күткөн ишти эл өкүлдөрү катары бүгүнкү күнү парламент аткара алган жок. Ачуу чындык, бирок аны ачык айтыш керек. Кесиптештериңизге муну ачык айтасыз, алардын көңүлүн оорутуудан коркпойсуз. Эми эл эмне деп атса, элдин өкүлү катары депутаттар ар дайым ошол ойду парламенттен келип айтып туруш керек да. Анан кийин демек эл парламентте мынакей ылдый баш болуп калдыңар, кумга башыңарды салып алдыңар, эч кимдердин духуңар жетпейт айтканга деп урушуп атса, аны мен депутат катары айтышым керек. Урматтуу коллегалар деп кече Чыныбай Акунч айтпады, нотариус болуп калдык деп. Это СДПКнын кечеги лидери, кечеги спикер Чыныбай Турсунбеков айтып атат. Биз эмне нотариус катары болуп калдыкпы? Кол көтөрүп эле отура беребизби? Даже талкуулаганга жарабайт. Позициясы дагы түшүнүктүү болуп атпайбы? Айтыңызчы, республика өзүнчө партия, ата журт өзүнчө партия, анан эгерде бул партияларды өз-өзүнчө караганда, кийинки парламенттик шайлоодо бул партиялар мындай бутунан туруп, өзүнүн ордун таап кетишине ишеним артасызбы? Кепилдик барбы? Жаңы шайлоо болсобу? Азыр ал боюнча чынын айтсам, эч консультациялар жүрө элек. Өрөк Токтогуловдун жанагы саясатты токтоттум деген саясий билдирүүсүнөн Анайыңыздар чын менен түштү. Нар жагын мен ойлойм эч ким азыр пландай элек го. Анан кийин эгер жаңы шайлоо болуп кала турган болсо, республика ата журт чыгабы? Же ата журт өзүнчө, республика өзүнчө чыгабы? 3 партия бар. Республика партиясы эски баягы биринчи партия бар. Ошол эле ата журт өзүнчө партия бар. Билесиңер, Камчы Кыдыршаевич ал ата журт менен кече жакында бир нече жергиликтүү шайлоолорго катышкан. Республика партиясы менен да биз катышканбыз. Анан азыркы биздин иштеп аткан республика ата журт бар. Аны эми эртеңки саясат көрсөтөт. Эгер шайлоолор жакын арада жергиликтүү кеңешке же болбосо жогорку кеңешке боло турган болсо, жанагындай распуск менен, анда ошол убакта мындай саясий кеңеш бар да. Ошол саясий кеңеш ошол боюнча мындай ойлонуп атса керек. Мен саясий кеңештин мүчөсү эмесмин. Мен жөнөкөй катардагы депутатмын. Макул, анда эгерде сиз парламентке келбей калсаңыз, эмне менен алектенесиз? Кайрадан ушул Талас облусунун бир айыл өкмөтүнө ишеним көрсөтүп, тапшырып жетектеп бер десе, анткени сизде бай тажрыйба бар, азыр тааныш билишиңиз дагы көп дегендей, дегеним инвестиция тарта аласыз дегендей, айылды көтөрүп кете аласыз. Намыстанбай айыл өкмөттү башкарууга бел байлайт белеңиз же кой бизнесимди кылайын дейсизби? Мен өзү азыркы депутаттын парламенттин мүчөлөрүнүн ишинен билбейм, дагы барбы, мен өзүм арасынан ойлойм, бир нечелерин эле бири болушум керек. Эртең парламенттеги менин саясий баягы депутат катары кызматым токтой турган болсо, мен кайра айылга кетем. Өзүм айылдан келгем, шайланып, Таласка, кайра айылга кетем. Айылга жашаганга, ошол жерден фермамы, ошол жерден жерими, дыйканчылыгымы, азыр мынакей багбан болуп туруп, бак тигип, мына 2-3 жылдан бери садоводство менен алектенип атам. Ошол айыл өкмөт башчысы болот белеңиз? Эми айыл өкмөт башчысын мен 5 жыл иштеп кеттим. Мындай план жок, бирок ошол жердеги айыл өкмөттөргө албетте кеткенден бери азыр деле жардам берүүгө аракет кылам. Негизи мен өзү парламенттик жумушумдагы киргизген мыйзамдардын 80% бул айыл өкмөтү, айыл кеңеши жергиликтүү бюджеттерди көтөрүү максатында көп. Ошолорду текшерүүнүн тартиби жөнүндө, ошолордун делегирован жана башка көп мыйзамдарда 24 мыйзам киргиздим. Ошонун көпчүлүгү 20га жакыны бул жергиликтүү өз алдынча башкарууга тиешелүү да. Ошол биз келечекте ушул жергиликтүү бюджет, жергиликтүү өз алдынча башкаруусун оңомоюнча, структура катары өз алдынча, чынында өз алдынча кылмайынча маселелер чечилбейт. Азыр мен маселе көтөрүп атам. Бүгүнкү күндө 11% түзөт. Мамлекеттин бюджетин жергиликтүү бюджеттерге 11% кетип атыр. Ошону бер жагы дегенде 20%га көтөрүшүбүз керек. Алар суранбаш керек менфинден. Аларга жетиштүү каражатты биз бөлүп бериш керек да. Мына менин максатым ушуларды көтөрүү. Азыр Кыргызстанда бир 400дөн ашуун айыл өкмөтү болсо, анын бир 80% дотацияда турат, туурабы? Анан сиз башында көтөрүп жүрдүңүз, азыр деле бул оюңуздан кайта элексиз, айыл өкмөттөрүн жергиликтүү депутаттар эмес, эл
түз шайлоосу керек деп. Эмне үчүн колдоо таппай атат бул? Бул колдоо та биринчи окуудан өткөн. Азыр дагы эле каршы ошол мындай саясий бир маселелер чечилбей жатат. Ушул айыл өкмөтүнүн башчыларын түз шайлоого алып келмейин, баягы эл өзү тандагандай болбойт да. Эл өзү 11 депутатты шайлап алып туруп, эртеси нааразы болуп атыр. Ой, арасында ону билими жоктор кирип кетиптир го депчи. Анан кийин ошондуктан айыл өкмөттүн башчысын эл түз шайлаш керек да. Президентти шайлаган эл, жогорку кеңештин депутаттарын шайлаган эл ушу өзүнүн айыл өкмөтүнүн башчысын кантип шайлап албасын? Мына ошону биз кайра беришибиз керек, мурун алар шайлачы. Анан жана 11% эмес, биз 20-22%га жакын арада көтөрүп, мамлекеттин бюджетинен аларга бөлүп берген немесин көтүшүбүз керек да, каржыны. Ошондо гана айыл өзүнүн маселесин өзү чече алат. Өз алдынча башкаруу деген аты бар. Ошону затын беришибиз керек да. Биз баягы эле борборлоштурулган бийликти, борборлоштурулган бюджет каражатты токтотушубуз керек. Ошондо гана айылдын маселеси чечилет. Рахмат, бүгүн келип куруп берген маегиңиз үчүн ыраазычылык билдирип, ишиңизге ийгилик каалайм. Рахмат. Бүгүнкү уктуруубуздун мейманы жогорку кеңештин депутаты, Республика Ата журт фракциясынан Кенжебек Бокоев болду. Ушуну менен кечээ, бүгүн, эртең программасы соңуна чыкты. Бардыгыңыздарга ийгилик каалайбыз. Ал эми алдыда күн чекит маалымат талдоо программасы күтүүдө, толкунда калыңыздар.